Ататүрк эс алуу паркында басып баратам. Бул парктын жалпы аянты 107 гектар. 1992 жылга чейин парктын ичинде бир дагы турак жай болгон эмес. Андан кийин четинен сатылып отуруп 40 гектардан ашык жери кесилип кеткен. Бүгүн биз сиздерге Ататүрк парктын четинен кесип жеген экс чиновниктерди ачыктап көрсөтүп беребиз. Көңүлүңүздү журналисттик иликтөөгө бурабыз. Ататүрк паркынын жерлерин жеке колдорго берүү операциясы 2000 жылдан башталат. 8 жылдын ичинде эле сейил бактын 43 гектары 173 кишиге жер тилке катары берилип кетет. Шаардыктар парктын тарып баратканын, аймакта бактар кыйылып, курулуш иштери жандангандан улам байкап калат. Канчалык ызы чуу салып, коомдук мүлктү коргоп калууга аракет кылбасын, мындан майнап чыкпай коет. Маселе паркты басып алган үлкөндөрдүн ар тараптуу таасиринен улам бүгүнкү күнгө чейин чуалып келет. Калаага келген мэрлер биринин артынан бири мыйзамдарды бузуп олтуруп, Кыргызстандын таасирдүү адамдарына элиталык тилкелерди бөлүп берүүнү уланта берет. 10 жыл ичинде эле шаарга келген 4 мэр парктан 100 тилкени таратып салат. Канчанчы жылы кайсыл кала башчысы канча жерди кимдерге кандай жолдор менен берип жиберген, кадастрдык документтерге көңүлүңүздү бурабыз. 1999 жылы Медетбек Керимкулов Бишкекке мэр болуп дайындалат. Керимкулов жыл өтпөй парктын жерин активдүү бөлүштүрүүгө киришет. Медетбек Керимкулов учурунда парктын аймагынан 88 тилке жеке колдорго берилет. Ататүрк паркынын ашмалтайын чыгарууда мэр Керимкулов рекорд коет. Бирок мындай кызматтык аракеттер үчүн экс-мэрге бир да кылмыш иши козголуп, же кандайдыр бир айып дагы тагылган эмес. Керимкуловдун доорунда министр, прокурор, милиция, чиновник, президенттик аппараттын кызматкерлери, элчи, опера ырчыларына чейин элиталык жерлердин ээси болуп калат. Маселен, ошол кездеги башкы прокурордун орун басары Галина Пугачева парктын 800 чарчы метр жерин 2000 жылы Керимкуловдун колунан белек алат. Пугачева колуна бекер түшкөн мүлктү 2003 жылы Коркмазовдун уулуна $14,000 сатып жиберет. Бишкектин дагы бир мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун апасы Сакен Кыдыралиевага да жер дал ушул Керимкуловдун учурунда берилет. Сакен Кыдыралиева 1000 квадрат метр тилкени 2004 жылы алып, 2 жылдан кийин шаардык кеңештин мурунку депутаты Таалайбек Сагыновго сатат. Кубанычбек Кулматовдун атасы Кеңеш Кулматовго да парктын аймагынан жер тилке дал ушул мэр Керимкуловдун учурунда берилген. Ал 2004 жылы тилкени жубайы Сакен Кыдыралиеванын жанынан эле алган. Кадастрдык маалыматтардан карасак, Кеңеш Кулматов 2019 жылга чейин ушул эле даректе жашаган. Биз азыр мурунку мамлекеттик катчы Осмонакун Ибраимовдун Ататүрк паркындагы жер тилкесине келдик. Жалпы аянты 8 сотуктан ашык. Бул жерди Осмонакун Ибраимов 2003 жылы мамлекеттик катчы болуп турган учурда алган. Андан кийин арадан 2 жыл өтүп 2005 жылы башка ишкерге сатып жиберген. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде Эдвер Групп жарнамалык агенттиги жайгашкан. Осмонакун Ибраимовдун көчөсүнүн башында эле мурунку премьер-министр Апас Жумагуловдун жер тилкеси. Апас Жумагулов бул жер тилкени 2004 жылы сатып алган. Андан көп өтпөй эле бул жерди башка бирөөлөргө сатып жиберген. Азыр тилкенин ордуна ресторан турат, эч кандай киши деле жашабайт. Ататүрк паркынан жер алгандардын катарында экс-президент Сооронбай Жээнбековдун дагы ысымы бар. Малдыбаев көчөсү 23 дарегиндеги тилкени Сооронбай Жээнбеков 2003 жылы Бишкек мэриясынан бекер алган. Ал учурда Жээнбеков парламенттин мурунку вице-спикери болуп турган. Сооронбай Жээнбековго да жерди экс-мэр Керимкулов берген. Булхан сарайда Жээнбеков учурда жашабайт. 2010 жылы эле башкаларга сатып жиберген. Азыр биз Малдыбаев көчөсү 123 дарегинде кетип атабыз. Мына мен артымда турган хан сарай
Бұл тилке 2005 жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевка берилген. Кеңешбек Дүйшөбаевка бул жерди Бишкек шаардык мэриясы бекер берген. Азыр Дүйшөбаев бул жерде жашабайт, башка бирөөлөргө сатып жылып кеткен. Керимкуловдон кийин 2005 жылы Бишкекке мэр болуп Арыстанбек Ногоев келет. Ногоев мэр болуп келер менен 17 жаштагы пианист Кайтурган Тураповага Ататүрк паркынан жер тилке берилет. Турапова 2005 жылы 800 чарчы метр жердин ээси болуп калат. Кайтурган Турапова опера ырчысы, Кыргызстандын эл артисти Керим Тураповдун кызы. Турапова алган жерине эч нерсе курбай эле 2011 жылы башкаларга сатып жиберет. Биз азыр Абдулас Малдыбаева 135-3 дарегине келдик. Бул жердеги Хан Сарай Гүлүмкан Мамакеевага текшерүү жер тилкеге салынган. Гүлүмкан Мамакеева мурунку башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун жубайы. Ал бул тилкени 2005 жылы сатып алган. Жалпы аянты болсо 800 чарчы метр. Азыр бул жерде Гүлүмкан Мамакеева өзү жашабайт, башка бирөөлөргө сатып жиберген. Мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиербек Абжалиев да Ататүрк паркынан жер алгандардын катарында. Абжалиев 700 чарчы метр тилкени 2006 жылы алып, 2011 жылы кайра сатып жиберет. Ал эми 2007 жылы Бишкекке мэр болуп келген Данияр Усенов болсо өз кызматтык абалынан пайдаланып, парктын 11 гектарын көп кабаттуу тамсалууга өткөрүп берет. Данияр Усеновдон кийин 2008 жылы кала башына Нариман Тулеев дайындалат. Тулеев учурунда Ататүрк паркынан 21 жер тилке жеке колдорго өтүп кетет. Тулеев иштеп турганынан пайдаланып, өз атасы Ташполот Тулеевкада парктын аймагынан 600 чарчы метр тилкени бөлүп бергенге жетишип калат. Кийинчерээк бул Тулеевдин атасынан мамлекетке кайра кайтарылат. Тулеев учурунда Сейил Бактан жер алгандардын арасында таасирдүү клан Матраимовдордун өкүлү, мамлекеттик бажы кызматынын мурунку төрагасы, учурда УКМК абагында кармалып турган Райымбек Матраимовдун карындашы Чынара Матраимова дагы бар. Чынара Матраимова 1596 чарчы метр жер тилкени 2008 жылы мэриядан алган, бирок бекер эмес. Матраимова да өзүнө катталган жерди 2012 жылы кайра сатып жиберген. Бишкектин экс-мэри Данияр Усеновдун балдызы Чынара Исаева да 2013 жылы жалпы аянты 5 гектар жерди убактылуу колдонууга алат. Бул жер кадастрдын 2019 жылдагы маалыматы боюнча Исаевага таандык деп турат. Чынара Исаева көтпөй парктын ичинен дагы 2 тилке алып 8,5 миллион сомго сатып жиберет. Азыр биз Малдыбаев көчөсү 109 дарегинде жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмоновдун үйүнүн алдынан өтүп атабыз. Бул тилке Курманбек Осмоновго 2003 жылы Бишкек мэриясы тарабынан бекер берилген. Учурда Курманбек Осмонов ушул үйдө жашайт. Ататүрк паркында мурунку депутат Сайдулла Нышанов, эсеп палатасынын мурунку жетекчиси, учурда араб өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөн Улукбек Мариповдун атасы Асамбидин Мариповдун да үйлөрү бар. Ошондой эле убагында бул Сейилбактан мурунку спикер Медетбек Шеримкулов, учурдагы депутат Азизбек Турсунбаев, мурдагы эл өкүлдөрү Искендер Гайыпкулов, Рашид Тагаев, Зиядин Жамалдинов, парламенттин мурунку төрагасы Кайтибай Тагаев, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун уулу Санжарбек Айтматов, опера ырчысы Кайыргүл Сартбаева, КГУ-станын мурунку ректору Жумабек Тентиев, энергетика министринин экс орунбасары Райымбек Мамыров да жер алган. Учурда
аты аталгандардын көпчүлүгү тилкелерин сатып акчаны жасап башка жактарга жылып кеткен. Аталган паркты кесип жегендердин тизмеси жалпы 170тен ашат. Биз коомго жүзү таанымал болгондорун гана көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. Иши кылып калага акыркы 30 жылда кандай гана башчы келбесин Ататүрк паркынын боткосун чала берген. Элдин паркты бошотуу тууралуу үнү соттордон ары өткөн эмес. Жооптуу жетекчилердин биринин да паркты бошотууга эрки, көчө тили менен айтканда духу жетпей коет. Анткени таасирдүү кландар ар тараптан кысып, жергиликтүү бийликтин демин чыгарбай, тумчуктура басып, жолун тороп келген. Азыр болсо мына Ататүрк паркынын тегерегиндеги абал кескин өзгөрдү. Президент Садыр Жапаров менчик колдорго өткөн Бишкектин парктарын четинен мамлекетке кайтаруу ниети бар экендигин, муну болсо тез арада ишке ашыра тургандыгын ачык айтты. Биздин ата-энелерибиз, ага эжелерибиз Борбор калаабыздын жашыл шаар атыгып гүлдөп турган кезинде жаштык мезгилин өткөрүшкөн. Тилекке каршы акыркы 15 жыл аралыгында шаарыбыз жашыл шаар атын жоготуп, парктарыбыз таланып тонолуп, кунары качып, жерлери кескиленип, сатылып, менчик колдорго өтүп кетиптир. Кудай буюрса, учурунда жашыл шаар деген ат менен таанылган борборубузду ошол жайкалган жап-жашыл көрүнүшкө алып келүү ниетибизди ишке ашырабыз. Мына ушундай аракеттерибизди жалпы мекендештерибиз, айрыкча Борбор калаа тургундары ар тараптан колдойт деп ишенемин. Бул боюнча Бишкек мэриясы да саясий чечим кабыл алды. Кала башчысы Айбек Жунушалиев кызыл китеби барбы жокпу парк 198 объекттен толук тазалана тургандыгын билдирди. Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992 жылдын 25 июнундагы номер 225 токтому менен бекитилген сейил бактын чек арасында жайгашкан жер участоктарларынын жеке жана юридикалык жактарга менчикке жана пайдаланууга бөлүп берүүгө байланышкан мурда кабыл алынган бардык чечимдерди тиркемеге ылайык жокко чыгарылсын. Эми мэриянын жаңы токтомунун негизинде парктагы хан сарайлар кандай гана объекттер болбосун түрттүрүлөт же мэриянын карамагына өткөрүлөт. Мэр Жунушалиев саясий чечимден артка чегинбей тургандыгын айтты. Ар бир кабыл алып аткан чечимдерибизди биз ыкчам түрдө жүргүзгөнгө даярбыз. Мына мен дагы айтып кетейин, чечим кабыл алгандан баштап бүгүн биз тиешелүү уведомлениянын мазмунун иштеп чыктык дагы азыр таратуу иштерге өтүп атабыз. Учурда мэриянын бул токтому коомдун кызуу талкуу жана көзөмөлүндө. Айрымдар бул ишке ашпас жомок десе, ага үмүт артып колдогондор көпчүлүктү түзөт. Канчалык оор болбосун, Бишкек мэриясынын азыркы чечими тарыхый кадам десек болот. Эгер көпчүлүктү таң калтырып турган токтом толук ишине кире турган болсо, парк тизилген хан сарайлардан тазаланат да, мыйзам бузууга жол бергендер четинен жазаланат. Сиз жаран катары Ататүрк паркын ар кандай курулуштардан бошотууга кандай карайсыз? Пикирлериңизди комментарийге калтырыңыз. Сиздер менен мен журналист Исмат Ибрагим болдум. Саламатта туруңуз.